Рейдтик иш-чара жүргүзүү учурунда ушундай суунун ичине кеменин моторлорун салып салган 2 учур аныкталды тилекке каршы. Муну азыр билген жокпуз биз эмне себептен салып салганын. Суунун ичинен биздин кызматкерлер таап чыгышты. Бул эми сууга эң чоң зыяны бул ичиндеги майлоочу, күйүүчү май менен кошо ошол суунун ичинде жаткандыгы. Бул эми мындай болбош керек эле, суунун ичине таштабаш керек, сууну булгап атат бул. Өтө экологияга өтө чоң таасирин тийгизип атат. Кел сууда экологиялык коопсуздукту камсыздоо боюнча рейдтик иш-чара жүргүзүлүп атат. Анын жүрүшүндө экологиялык мыйзам талаптарын бузган учурлар аныкталып атат. Тактап айтсам, бул жанагы автоунаалардын ушундай ээн баштык менен жайыт жерлерине кирип, жолдорду талкалап ушундай фактылар аныкталып атат тилекке каршы. Анын бардыгына биз мыйзамда белгиленген чараларды көрүп атабыз. Мына өзүңөр азыр менин артымда көрүп атасыңар, ушундай табличкаларды илдирткен болчук. Тилекке каршы дагы эле ушундай учурлар аныкталып атат да. Кыргыз Республикасынын жарандарына жана чет өлкөлүк туристтерге чакырып кетет элем. Мондай таш жол менен өзүнүн нугу менен айдаңыздар. Жайыт жерлерди, көк шүберлерди тебелебегиле. Жаратылышты баарыбыз байлыкты сактап калалы, келечегибиз муундарга калтырып кетели.